Урматтуу мекендештер, сиздерге Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаттыгына күрөшүп жаткан Бир Бол саясий партиясынын атынан кайрылып жатабыз. Алдыдагы парламенттик шайлоодон баарыбыздын үмүтүбүз зор. Эгемендүүлүккө жеткенибизге дээрлик чейрек кылым болуп, ушул жолу үмүттөрдүн көбү акталат. Көптөгөн тилектер турмушка ашып, татыктуу депутаттарды, элдин кызматына жарай турган бийликти шайлап алабыз деп ишенебиз. Ушул мезгилге чейин Кыргыз мамлекетинин турмушунда орун алып келген кемчиликтерди оңдоп, ээрге түз отуруп, басыгыбыз күчтүү болот, алыска канат сербейбиз деген гана тилек. Сактанганды Кудай сактайт дегендей, азыркы дүйнөлүк масштабтагы опурталдуу заманда элибизди, мамлекетибизди коргоо эң негизги милдет. Жер шарындагы экологиялык, экономикалык, моралдык жана социалдык кризистер болуп, көптөгөн адамдардын өмүрү кыйылып, салттуу маданият, дин, улуттук валюталар баасын жоготуп, глобализация доорунда өз позицияларын биринин артынан бирин алдырууда. Тереңдешип бара жаткан саясий кризис Украина, тарыхы миңдеген жылдар болгон кээ бир араб мамлекеттерин геосаясаттын курмандыгы кылып, мындан 70 жыл мурда калыптанган дүйнөлүк эрежелер бузулуп, жаңы нуктагы саясий тирөөшүү тартибин орнотууну каалагандар бар экенинен кабар берет. Ушундай татаал кырдаалда эл алдында ишенимди баса турган, элибиздин зор үмүтүн актаган кайсы инсандар, кайсы саясий күч бар деген суроого биз бар, ал Бир Бол саясий партиясы деп жооп бере алабыз. Себеби бизде потенциал жетиштүү. Эң негизгиси биздин талапкерлер профессионалдардан түзүлүп, мамлекеттик кызматтарда, жарандык коомдо такшалган адистерден түптөлгөн. Үстүбүздөгү жылдын 4 октябрында өтө турган парламенттик шайлоодо элибиздин колдоосуна ээ болгон убакыттан тартып, биз өз программабызды иш жүзүнө ашырабыз. Кыргыз Республикасында мамлекеттик тартипти күчөтөбүз. Себеби тартип бекем болсо, мыйзамдар аткарылып, элибизде бийликке болгон ишеним артат. Улуттар аралык ынтымак, саясий күчтөрдүн бирдиктүү максаты биригүүгө, саясий амбициялардын конструктивдүү болушуна шарт түзөт. Эң негизгиси, башкаруу системасындагы реформа бардык реформалардын өзөгү болот. Элге профессионалдуу деңгээлде иштеп бере турган башкаруу аппаратын түптөйбүз. Башкарууга тажрыйбасы мол, улуттук кызыкчылыкты алдыңкы катарга койгон мекенчилдер келет. Популисттердин өз кызыкчылыгына умтулгандардын заманы артта калууга тийиш. Болбосо өз заманынын залкар философу Калыгул бай уулу айткандай, эл жакалай конбосо, бетегелүү бел карып, улук адил болбосо, убара болот эл карып деген улуу сөз биздин бүгүнкү доорубузга айтылгандай, анда эле элибизге кыйын акыбал түзүлөт. Кыргызстан дүйнөлүк коомчулукта, анын рынок чөйрөсүндө татыктуу ордун табышы бүгүнкү күндүн талабы. Бул максатта экономиканын конкуренцияга жөндөмүн арттыруу боюнча жигердүү аракеттер зарыл. Ошондуктан Кыргызстан миңдеген жылдар кошуна болуп жашап келе жаткан мамлекеттер менен ынтымакты доор сүрүп, экстремизм, терроризмге жол бербөө үчүн бирге жигердүү күрөш жүргүзөбүз. Жарандык коом жалпы эл менен бийликтин ортосундагы диалог, бийликтин отчеттуулугу, калыс адилет мамилелер аркылуу өлкөдөгү саясий стабилдүүлүккө жетишебиз. Бул болсо экономикалык өнүгүүнүн, бакубат турмушка жетүүнүн өбөлгөсү. Биз таланттуу, билимдүү жаштардан турган жаңы саясий элитаны калыптандырууну колго алабыз. Ошол эле убакытта улуу муунга урмат сый көрсөтүп, татыктуу жашоо шартын түзүп, негизги милдетибиз деп сезебиз. Ушул милдеттер жана максаттар, аларды ишке ашыруунун жолдору биздин Илбир Секириги программасында так көрсөтүлгөн. Биз реалдуу программаны түздүк, жана аны аткарууга бардык аракеттерди жумшайбыз.
элибизди биримдикке чакырабыз. Биз бир болсок, бардык кыйынчылыктарды жеңебиз. Урматтуу мекендештер, бар бололу, бир бололу. Сиздер бизди колдойт деп терең ишенебиз. Бир бол.